Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде кайрадан актуалдуу маек. Бүгүн 15 июлга карата өлкө боюнча COVID-19 кабылгандардын саны 439 адамды түздү. Мунун ичинен бир гана учур Нарын облусуна тиешелүү, ошентип жалпы өлкө боюнча дартка кабылгандар 11977 учурга жетти. Ал эми 654-ü Нарын облусуна тиешелүү. Бүгүн Теңир Тоо жергесинен бир адам ооруга чалдыкса, 11 адам ооруканадан айыгып чыгарылды. Ошентип Кыргызстан боюнча таажы тумоосуна жана өпкөнүн сезгенишинен 5314 адам айыгып, ооруну жеңе алды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул таажы тумоосуна каршы жасалып жаткан аймактардагы ар бир элеттеги жерлердеги жумуштардан кабар алуу үчүн, сиздерге кабар жеткирүү үчүн күндө уюштурулуп жаткан түз эфирдин бүгүнкү меймандары Актала районунан келишти. Тааныштыралы. Актала районунун акиминин социалдык маселелер боюнча орун басары Карагулова Кенжегүл Турганалиевна. Эрлан Бекишев Сыргакбекович, Актала райондук санепид көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери. Бүгүн убактыңыздарды бөлүп, алыскы жолдон ушу биздин көрүүчүлөр үчүн керектүү маалыматтарды берүү үчүн келгениңиздерге сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз күндө болуп жаткандай эле түз эфирдебиз. 035 22 521 58 түз байланыштагы телефону иштеп жатат. Ошондой эле WhatsApp аркылуу суроо сунуштарыңыздарды жөнөтө алсаңыздар 0706 53 43 56 номери кызматыңыздарда. Биринчи суроону анда алгач жергиликтүү бийлик өкүлүнөн баштасак. Кенжегүл Турганалиевна, айтсаңыз, Актала районундагы эпидемиологиялык акыбал азыр кандай көзөмөлдөө? Жергиликтүү бийликтин иштөө багыты кандай болуп жатат? Жалпы акыбал. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Теңир Тоолук тургундар, бир туугандар, жалпы баарыңыздарды Нарын телевидениясына бүгүн келип бизди ушун Актала районундагы болуп жаткан акыбалды билүү үчүн ушу эфирге чакырганыңыздарга сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Мен ушу Актала району боюнча жалпы кырдаал боюнча айтып өтсөм, 30 январь 2020 жылдын 10 буйругу менен ушу коронавирус илдетин эпидемиологиялык кырдаалды жөнгө салуу боюнча алдын ала иш-чараларды көзөмөлдөө үчүн оперативдүү штаб түзүлгөн. Ал штабтын башчысы катары аким Сейтек Төлөтбекович бекитилип, ошондон баштап бир топ иштерди аткарып, мына бүгүнкү күнгө чейин чоң иштерди алып келдик десек жаңылышпайбыз. Бүгүнкү күнү Актала районунда дагы кырдаал жакшы эмес, себеби оорунун саны күндөн күнгө өсүп атат. Өзгөчө пневмония оорусу менен катталгандардын саны өсүп атат. Мына райондо 13 айыл өкмөтүндө ушул кырдаалдан чыгуу үчүн ар бир айыл өкмөтүндө күндүзгү стационарлар уюштурулган. ФАП, ГСВларда биригип 83 койка, ал эми айыл өкмөттүн мектеп бала бакчаларынын деңгээлинде 146 болуп, бүгүнкү күндө район боюнча жалпы 229 койка уюштурулду. Эң негизги көйгөйлүү маселе ушу бизде врачтардын жетишсиздиги болуп атат. Бүгүнкү күндө 10 врач эмгектенип атат. Нарын областынан дагы 2 врач тартып келгенбиз. 6 июлдан баштап күндүзгү стационар иштеп баштады. Ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин 1189 жаранды кабыл алып, ошо күндүзгү стационарда дарыланып жатышат. Булар врачтын көзөмөлүнөн өтүп атат биринчиден. Экинчиден, назначениясын алгандан кийин ушу жергиликтүү ФАП медицина кызматкерлери ошо жерден капельнийин куюп, уколдорун жасап, кичине бүгүнкү күндө кырдаалды жөнгө салдык десем жаңылышпайм. Рахмат. Мен да кошумчалай кетсем. Саламатсыздарбы урматтуу Теңир Тоолук жердештер, урматтуу Актала районунун тургундары. Учурда жүрүп жаткан кырдаалга карата Актала району боюнча ушу ковид илдети башталгандан бери жалпы 61 адам ковид илдетине чалдыккан. Мунун 47 адамы ооруканада госпитализацияга жатып дарыланып, 41 адамы азыркы учурда дарылоосун алып айыгып үйүнө чыгарылды. Ал эми азыркы учурда 5 адам аймактык ооруканада ковид оорусу менен дарыланып жатат.
Бул 61 адамдын контактныйлары өз учурунда такталып, эпидемиологик изилдөөлөр жүргүзүлдү. Жалпы 61 адамдын контактнйы болуп 250 адам такталган. Булардын 165 адамы медициналык көзөмөлдөн мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу чыгарылса, азыркы учурда 85 адам медициналык көзөмөлдө туруп атат. Андан сырткары жогоруда Кенжебек Тургуналиевич айтып кетти, пневмония оорусу менен дагы азыр Актала районунда абал курч болууда. Тактап айтканда, пневмония оорусу менен 78 адам кайрылса, анын 48 адамы ооруканага госпитализация болуп жаткырылган. 24 адамы айыгып, азыркы учурда үйүнө чыгарылса, 23 адам азыркы учурда аймактык ооруканада дарылоосун улантып жатышат. Булардын оор түрүндө 22 адам, орточо оор формада 25 адам болуп атат. Ал эми жеңил түрү менен 31 адам пневмония оорусу менен райондо дарыланууда. Мына ушу сизге эле суроо берейин. Оору күчөп жаткан шартта ушул аралыкты сактоо, бет каптарды тагынуу боюнча ушул райондо ушу талап, сиздер коюп жаткан талаптар кандай деңгээлде болуп жатат жана алардын аткарылышы кандай болуп жатат? Алдын алуу. Рахмат. Бул боюнча райондо бир катар алгылыктуу иштерди жүргүзүп жатабыз. Башкача айтканда, бул райондук администрация тарабынан рейд жүргүзүү боюнча графиктер түзүлгөн. Ошонун негизинде биздин сотрудниктер жана рай администрациянын сотрудниктери менен биргеликте бул базарларга, эл көп чогулган жерлерге, чач тарач, ошондой эле больницаларга, магазиндерге бул рейдтерди уюштуруп атабыз. Бунда барганда баардык эле элдерге биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, масочный режимди сактагыла, 1 метр, 1,5 метрде дистанцияны сактагыла, аралыкты. Ошол эле учурда магазиндердин кире беришине бүт баардыгына санитайзерлер уюштурулду. Жана бул санитардык көрсөтмөлөр жазылып таркатылып берилди жана булардын аткарылышы көзөмөлдөнүүдө. Ошондой эле бизде өзүңүздөр билгендей жумасына 5-күнү райондук базар болот. Буяка Нарын шаарынан жана башка жактардан мал алгандар барат, соода кылгандар барат. Буларга дагы базар болгон сайын ушу рейдтерди уюштуруп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, маска тагынуу боюнча, ушу коронавирус илдетинен коргонуу боюнча бир катар түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Дагы да жүргүзө бермекчибиз. Бизде көрүүчүбүз байланышка чыкты. Түз байланышка кабыл алалы. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Башын Карасайынан Элсене Мажикеев келмеңдер. Могу эки силер бул жерден чоңдорго немелер угуп аткандыр дейм элдин баары. Бул аптекаларда дарылардан антимарафон комиссиясын чыгарасыңар, дарыларды булар эми 30 жылдан бери каалагандай соода кылып бүттү дейм. Калган эми кичине дарылар өсүп жана Нейман аптекаларын баасына алып келбейби. Bir günü bir var, o yüzden bunlar çölöpe yoluna sıyırı atsa. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчү, сурооңуз абдан түшүнүктүү жана маанилүү суроо бүгүнкү күндөгү. Бирок бүгүнкү күндө биздин Ат башы районунун бийлиги эмес, азыр Актала районунун жергиликтүү бийлигинин өкүлдөрү отурат. Ошондой болсо дагы биз сиздин суроону ушул акталалык тургундар үчүн дагы мааниси чоң экенин туюп жатабыз да. Акталада канча дарыкана бар, канчалары ири алардын. Ушу дары-дармек жетиштүүлүгү жана эң негизгиси ушу баалардын опсуз көтөрүлүп жатышы. Кандай көзөмөлгө алып жатасыздар? Биздин Актала районунда 5 аптека бар азыр бүгүнкү күндө. Анын экөөсү чоң аптекалар, эми ири аптекага десек болот. Бүгүнкү күндө дарылар, күнүнкү дары чындыгында элдин муктаждыгына жараша жана зарыл болгон дарыларды таппай калган учурлар болуп жатып атат. Ошого байланыштуу ар бир айыл өкмөттөрү жергиликтүү бюджеттен акча бөлүп, өзлөрүнө дары-дармектин корун түзүп алышты. Ошол эле тиги Айбалит түз келишим түзүшүп, Айбалит аптекасы менен жана башка аптекалар менен биргеликте келишим түзүп, ошо менен акчаларын которуп, 50-60-70 миңге чейинки эмени тиги дары-дармекти корду түзүп алышты азыр айыл өкмөттөр. Андан сырткары эми биз өзүңүздөр көрүп атасыздар, дары-дармектин жетишсиздигинен биздин ушу райондун мен кыйын деген уул кыздарынан да жардамдар келип,
бүгүнкү күндө күндүзгү стационарда жана колунда жок социалдык колдоого муктаж адамдарга бекер берүү, бекер сайып берүү, эгерде колунда дары жок болсо ошол жердеги дары менен камсыз болуу боюнча биз чоң аракеттерди көрүп атабыз. Айыл өкмөттүн бул жерде чоң иштеген иштери бар. Дарыгерге суроо бергим келип атат. Ошо дарыканаларда өзүңүз да кыдырып көрүп жатасызбы? Жана өзгөчө кан суюлтуучу же болбосо сиздердин тил менен айтканда антикоагулянттык дарылар, антибиотиктер дарыканаларда канча пайыз азыр сиздерде Актала районунда? Ооба, бул боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Жогоруда айтылгандай, биз дагы ушу күндө дарыканаларды күндө болсо дагы кыдырып, дарыканаларда дарылардын запасы боюнча маалымат алып атабыз. Азыркы учурда кээ бир дарылар болсо, кээ бир дарылар ачыгын айтыш керек жок болуу да болуп атат. Ошол эле учурда ушу байкелерибизге, инилерибизге, ошо Акталанын кыйын деген байкелерге чоң рахмат айтышыбыз керек. Себеп дегенде ошол эле учурда айыл өкмөт байкелерибиз дагы бир катар алгылыктуу иштерди аткарып атат да. Себеп дегенде эртеңки күнү элибиз эч кандай бир дарысыз калбош үчүн кошумча бир каражаттарды чогултуп. Так айтсаңыз, кандай аракеттерди дарыны алып келип берип атышабы жана жанагы биздин байкелерибиз, инилерибиз шаардан бизде жок дарыларды, эмнелер жок деп ошолорду бизден заявкаларды алып алып, ошолорду бизге алып келип берип атышат. Айылдарда дагы, райондун борборунда дагы азыркы учурда ушу дарынын корун түзүүдөбүз. Өздөрүнүн каражатынан алып келип берип жатат. Өздөрүнүн каражатынан, айыл өкмөттүн бюджетинен бөлүшүп, баардыгы ошо жапатырмак киришип атабыз да. Рахмат. Жакшы иш болуп атыптыр. Кийинки суроо ушул күндүзгү стационарлар эң маанилүү бүгүнкү күндөгү абдан жардамга муктаж элибиз мына бир аз убакыт үйлөрүнөн укол ала албай, кан тамырга дары куйдура албай абдан кыйналышты. Анан азыр күндүзгү стационарлар баардык жерде ачылды, иштеп жатат. Сиздерде бул боюнчагы ийгиликтер, аракеттер? Мен да жана дагы айтып өттүм, бүгүнкү күндө биздин Актала районунда 229 койка дайындалган. Ошол дайындалган койкаларга бүгүн да биз өзүбүз мониторинг жүргүзүп келдик. Мындан ошо пневмониябы же грипп менен башталып ооруп аткандарбы айтор биз Тоголок Молдо айылына барганда мындай адамдардын көбүн байкадык да. Ошол жерге келип 22 койка бар экен. Ошо 22 койкада дарыланып капельный алып аткандарын көрүп, көзүбүз менен көрүп келдик. Ошол жерде дагы жетишпеген дарылар боюнча айтсак, бүт бардыгы өзлөрүнүн баягы колунда барлар эми өздөрү сатып келип атат. Колунда жокторду жанагындай биздин алып келген тиги жергиликтүү бюджеттен, ушу элден чогулган акчага алынган дары дармектер менен пайдаланып жатышат. Анан бул күндүзгү стационардын бир жакшы жери эки жакка барбай, борборго келбей ошол жерден дарыланып медицина врачтардын назначениясы менен алып аткандыгы болуп атат. Бул эми 5 күн уколун алса, эртеңки күн айыгып кеткендердин саны Кудайга шүгүр азыр жылыш бар. Ыраазычылыгын айтып кетип атышат ушул күндүзгү стационарды уюштуруу боюнча. Ушул күндүзгү стационарлардагы медиктердин жетиштүүлүгү боюнча кандай ахыбал? Азыркы учурда чындыгында медицина кызматкерлери райондо жетишсиз болуп атат. Бул боюнча ушу райондук администрация тарабынан жана жеке айтып кеттик, жеке шаардагы байкелер болобу, райондогу камчы асап жигиттер болобу, ушу чет жактан Бишкек шаарынан, Нарын шаарынан медиктерди алып келүү боюнча бир катар иштер жүргүзүлүүдө. Азыркы учурда бизге 2 врач жана бир орто медицина кызматкери келип иштеп жатат. Дагы да экөө келип атат деген бир маалымат болуп атат. Бирок бизде азыркы учурда кандай жетишсиз болсок дагы күндүзгү стационарларды тейлөөгө күн болобу, түн болобу биз аракеттерди кылып атабыз. Азыркы учурда күндүзгү стационарлардын негизги максаты бул жанагы эң оор түрү гана больницаларга жаткырылып, ал эми кичине жеңилирээк түрлөрү бул ошол жерге келип өзүнүн тиешелүү дары дармектерин алып кайра үйүнө кетип атат. Бул жактан бардык ушу рай администрация, айыл өкмөт башчылары, МЧС тарабынан ошо кроваттардын бардыгын биргеликте уюштурдук. Бул жактан проблема болбойт, Кудай буйрса. Акталалык көрүүчүлөрдөн суроо келе баштады. Рентгенде көп очередь болуп жатат дейт. Өпкөнү тарттыруу кыйын болуп жатат. Абалды качан оңдойсуздар дейт. Рентген боюнча чындыгында очередь көп болуп атат. Муну эми аралыкты сактоо менен очередь менен тартып атышат. Ал жерден себеби элдин баары эле паникага түшүп алды окшойт. Чын эле кичине грипповый айтып эме болуп баштаганда эле доктурга барып эле
мүмкүн ден соолугу жакшы болсо ушу капельня алып койсом ушул оору менен оорубай калам деген элде мындай эме болуп атат да, түшүнүк болуп атат да. Эми ошону биз тиги мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн ар бир айыл өкмөттөрдө мобилдик топтор түзүлгөн. Ошол жерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эми ушинтип паникага алдырбагыла, чын эле рентгенге түшөт десе эле рентгенге элдин баары келип аткан көрүнүштөр болуп атат. Эми бизде бир рентген бар, айла жок, ошондой очередь болуп атат чындыгында. Анан эми муну бара тиги элдин да түшүнүгү кандай жеткиришибиз керек да. Эми ушундай эле жана эмеден телевизордон, соц тармактардан деле айтылып атат го, томографияга түшпөгүлө, рентгенге деле кайра түшпөгүлө деген маселелерчи. Эми ошону негизи ушул жабдык жетиштүүбү? Канча бар? Канча населенияны тейлеп атат бул? Канчасы? район боюнча бирөө бар бизде. Бирөө бар. Бир рентген, Бир рентген флюорография. Ооба, бирөө аппарат. Флюор аппаратынан бирөө жана рентгенден бирөө бар да. Негизинен ал жерде бир медицина кызматкери иштейт. Бул кечке ушу населенияны камсыз кылса тартып, кечинде жана ковид менен ооругандарды, пневмонияларды булар түндөп тартып иш жүргүзүп атабыз да. Анан колдон келишинче бул жагынан маселени чечкенге аракет кылабыз. Бизде көрүүчүбүз бар. Кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламаттарбы? Угуп жатабыз. Жогорулар өкүлөрү саламаттарбы? Узатыңыз. Өткөндө баягы саламатбы, биринчи күнү. Элден тургундар 3 адам менен дарыга акча анан жана шофтөрүн бериген. Улантыңыз. Анан аптекаларга кирип дарылар жок. 2 саат жүрдүм иштеп, дарылар жок экен, көп дарылар жок. Больница жакка келсек. Больница жакка келсек очередь экен. Ал жерде оозтой эмне тургандар, ичине киргендер, дарыга тургандарды оозтой менен текшерип коюп туруп, ал жерде 1 сааттан ашык турдум. Кире албай. 1 сааттан 1 саат тек. Түшүнүктүү, урматтуу телекөрүүчү. Чындыгында бул байкенин айтканы туура. Бул боюнча жанагы больницанын кире беришине биз фильтр уюштурганбыз. Ал жерден ар бир больницанын территориясына киргенде буякта красный зона бар, башка оорулуулар бар дегендейчи. Анан ар бир кирген адамды ал жерден текшерип, фильтрден анан текшерип гана киргизебиз да. Ошого байланыштуу кичине очередь болушу мүмкүн болуш керек. Анан ансыз биз киргизе албайбыз. Ал жерде медицина кызматкерлери турат, өздөрү тийиштүү иш чараларды жүргүзүп, аптекага барса аптекага, больницага келсе больницага ошо фильтр аркылуу гана киргизебиз да. Бизде положение алгоритм ушундай болуп түзүлгөн болчу. Анан аптекалар боюнча чындыгында эмне дары издегениңиз бизге туңгуюк болуп атат. Бул боюнча жана да айтып кеттик, кээ бир дарылар бар болсо, кээ бири ачыгын айтыш керек, азыр бизде жок болуп атат. Ошол жок дарыларды биздин жанагы айылдагы жигиттер, уюшкан топтор Бишкек шаарынан, Нарын шаарынан алып келип, ошо элдин ден соолугу үчүн камсыз кылып атат да. Бул жерде бир көрүүчүбүз абдан шашып атат окшойт. Кайра билдирүүсүн жиберип атат. Күзүндө балдар окуйбу, жооп берип коюңуздарчы дегенде. Бул эми бүт өлкөгө байланыштуу маселе, урматтуу телекөрүүчү. Ошентсе дагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жооп берсин. Актала районунан окшойт көрүүчүбүз. Эми азыр бизге чын эле күз-кыш мезгилине карата даярдыктарды көрүү болуп атпайбы? Анан эми азыр бул суроого биз да жооп бере албайбыз. Чындыгында туңгуюк болуп атабыз. Бирок бүгүнкү күндө мектепте, бала бакчаларда баягы аралыкты сактоо менен ремонт иштерин жүргүзүү боюнча аракеттер көрүлүп атат. Анан эгерде ситуация оорлоп кетсе, бул эми республика боюнча чечиле турчу маселе. Эми аны биз болобу, болбойбу азыр биз айта албайбыз. Акталалык көрүүчүлөрдөн дагы суроолор түшүп атат. Саламатсыздарбы дейт. Байетовдун больницасында анализдер алынбай жатат. Эмнеге дейт? Ушундай көрүнүш барбы? Байетовдун больницасында анализ алынбай калбашы керек. Бул жакта медиктер толук кандуу иш жүргүзүп, анализдер өз убагында алынып иш жүргүзүлүп атат. Кайсы анализ экенин бизге тагыраак айтып койсо, анан ошого жараша биз жооп берет элек. Дагы бир көрүүчүбүздөн келип атат, бул ковид илдетине карата анализдер дейт. Ковид илдетине карата анализдер бул убакка чейин токтоосуз анализдер алынып, Нарын шаарына жиберилип, өзүңүздөр билесиздер, ушу бул Нарын шаарында гана чыгарылчу лаборатория болуп, лаборатория бияктан текшерип, анан чыгарып келип аткан. Азыркы учурда кичине
кармалып атабыз. Себеп дегенде ушу анализдерди текшерүүгө каралган бул средалардын кичине кечигип атат. Geçпей аткандыгынын себебинен азыр токтоп турабыз. Бул 1-2-3 күн болуп калды, бирок бул убактылуу гана нерсе. Кандай алып тест системдерби же средаларбы келсе, ошол замат биз алып кайра баштайбыз, иш жүргүзөбүз. Биздин көрүүчүбүз күтүп калды түз эфирде. Угуп жатабыз сизди. Угуп жатабыз, сурооңузду. Бүгін деген айран кететтен главнашқа кетсек, біз ешкетшілік қолдайбыз. 10 біздің аппарат еске 10 кішіден башқа албайыз. Түшүнүктүү. Рейке Қошқор районында 10 киши қабыл алса, қандай ол қаланшы, қандай не бұл? Түшүнүктүү, урматтуу телекөрүүчү, биз бүгүн Актала районунун жергиликтүү бийлиги жана дарыгерлер менен маек кылып аттык элек. Эртеңки түз эфирде Кудай буйруса Кочкор районунун акими өзү келет деп жатат, күтүп жатабыз, жана дарыгери менен кошо, башка дарыгери менен кошо. Мына ушул сиздин сурооңузду мүмкүнчүлүк болсо эртең бериңиз, болбосо биз сиздин атыңыздан сөзсүз бул суроону жөнөтөбүз, урматтуу телекөрүүчү. Айылдарда ооругандар көп дейт Акталада. Үйүндө жатып, бүт айылдарды текшерүүгө ала аласыздарбы дейт. Ошондой мүмкүнчүлүк барбы деген суроо келди. Бул көрүүчүбүздүкү. Чындыгында айылдарда оору көп болуп атканын биз билип атабыз. Ушул эле убакта жана жетишсиз медиктер боюнча дагы айтып өтпөдүкпү? Азыр бизде тизмелерди тактап атабыз. Эгерде ыктыярчы топ болуп, ошол жаран Актала районунан келип иштеп берем деген биздин мед кызматкерлердин баарысын аныктап тактап, мына бүгүн экөө бир семейный пара келатат, дагы бир 2-3 медик келет болуп атат. Ошол убактарда биз эгерде могу бир 2-3 күндүн ичинде врачтарыбыз чыгып калса, Кудай буйруса, биз үймө үй кыдырууну жүргүзүп, ушу жеринде негизи үйүнө барып капельнийин куюп дарылап жатышат. Бул аларды картаңдарды, улгайган адамдарыбызды биз күндүзгү стационарга алып барбай, жеринен барып капельнийин куюп, ошол жерден көрүп, назначениясын берип атышат. Бирок эми толук кандуу жетише албай атабыз. Бул чын эле врачтардын жетишсиздиги болуп атат. Муну биз колго алабыз. Кудай буйруса, врачтардын ооруканадан чыгып, өзлөрүнүн немесине келсе, бул мониторинг кылып, ар бир айылга мобильный группа жиберели деген бизде шарттарды түзөлүү деп атабыз. Бизде анализ алынбай жатат деген көрүүчүбүз кайра билдирүү жөнөттү. Анемияга анализ албай жатасыздар деп. Биз Актала районунан экенин биле албай жатабыз, урматтуу телекөрүүчү. Биз бул номериңизди эфирдин соңунда жергиликтүү бийликке беребиз. Кайсы жерде алынбай жатканын такташат. Үйлөрдү кыдырып түшүндүрүү иштери жүрүп жатабы айылдарда дейт. Бул көрүүчүбүздүн суроосу. Үйлөрдү кыдыруу иштери жүргүзүлүп жатат. Азыр мед кызматкерлердин тиги бошобой аткандыгына байланыштуу айыл өкмөтүнүн деңгээлинде түзүлгөн мобилдик группалар, алардын өзлөрүнүн WhatsApp группалары аркылуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Ошол эле убакта санитардык гигиеналык абалдын сакталышы, маска кийүү, эки жакка барбоо, айылчалабай туруу, жанагындай жамандык жакшылыкка барбай туруулар бул байма-бай кетип атат. Ушуну биздин өзүбүздүн жарандарыбыз тил алуу менен, бизди сабырдуулук менен, бизди туура түшүнүү менен кабыл алып, ушундай бир 15 күн дагы бир жакшы сактап берсек, биз бул кырдаалдан чыкканга мүмкүнчүлүктөр болот эле. Көрүүчүбүздүн суроосу, саламатсыздарбы дейт. Акталада аптекада антисептик маска кымбат, маска 30 сом дейт. Бул 30 сом болсо, анда өтө эле кымбат болуп жаткан экен. Кандай дейсиздер? Сиздер кабарыңыздар барбы эле? Бул боюнча эми аптекада маска ал жерден баардыгы частный болгондуктан биз эч кандай бир алыны мынча сомдон сат деп биз буйрук дагы эч кандай неме бере албайт экенбиз. Бирок эч кандай бир элге кыйын болбосун, элдин мындай чөнтөгүнө зыян болбосун деген түшүндүрүү иштерин тынымсыз жүргүзүп атабыз биз. Райадминистрация тарабынан дагы, медицина кызматкерлери тарабынан дагы. Анан бул боюнча аптекаларга барып дагы да тактап түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Урматтуу бийлик өкүлүнө берели. Бул суроону анткени антимонополия деген кызмат бар бизде. Мына ушул кызмат Акталада кандай иштеп жатты экен? Маска 30 сомго чыгып жатса.
Бул эми көп жолку пайдалануучу маска болсо керек. Бир жолку пайдалануучу маска бул 30 сомго чыгышы мүмкүн эмес. Биз байма-бай сурап атабыз. Эгерде болбой калган күндөр болуп атат, убактылуу бир күнгө. А так мындай жанагындай көп жолку масканы товарына карата, качествосуна карата сому ошондой болушу мүмкүн. Анан бул боюнча биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келатабыз бүгүнкү күнгө чейин. Антимонополия менен деле алардын кагазы боюнча эгерде кымбат сатуу боюнча ушундай штрафтар салынат мындай деп биз түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз, айтканбыз. Рахмат. Саламатсыздарбы дейт. Мисалы үйдөн ооруп калып температура болуп калсак дейт, кайсыл жерге кайрылабыз, нарынга барабызбы деген билдирүүнү жөнөтүптүр. Бул жерден эми температура болсоңуздар же башка бир симптомдор пайда болсо, кашель болсо, жөтөлсөңүз же мындай жырт сезүүңүз жоголуп баратса, айылда болсоңуз айылдагы ГСВнын врачтарына кайрыласыз. Ал эми райондо болсоңуз 118ге чалып маалымат алсаңыз болот, жана 103кө чала бериңиз. Любое время чалсаңыз күнү түнү алар иштеп жатышат. Ошол жерден консультация беришет. Если телефон аркылуу абалыңыз оор экенин билишсе, алар ошол сиздин үйүңүзгө атайын түзүлгөн мобилдик топторубуз бар. Ошолорду сиздин үйүңүзгө жиберип, ахыл-акыбалыңызды сураганга биз дайым даярбыз. Рахмат. Биз телекөрүүчүбүздөн суроолор келгенче негизги суроолорду берип калалы. Ушул райондо мобилдик топтордун иштөөсү кандай болуп жатат? Айылдар чачкын жайланышкан. Тез жардам унаалары менен барат алар. Барып келүү бир топ убакыт алып атса керек айылдарга. Канчасы түзүлдү? Бизде райондук деңгээлде 13 айыл өкмөттө 13 мобилдик группа түзүлгөн. Бул айыл өкмөтүнүн деңгээлинде. Андан сырткары 3 мобилдик группа саламаттык сактоо тармагында түзүлгөн. Ал эми 3 мобилдик группа биздин администрация тараптан мекеме жетекчилер, анан коллегия мүчөлөрү аркылуу түзүлгөн. Булар ошо жер-жеринде санитардык абалдардын сакталышын элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен көп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келип атат. Ошол эле убакта мекеме ишканаларынын ичиндеги биздин ошол администрациянын коллективдин иштөө тартиптери боюнча. Андан сырткары 3 мобилдик группа иштеп атат. Бүгүнкү күндө бирөө обсервациядан чыккан, бирөөсү бүгүнкү күндө иштеп атат. Азыр жер-жерлерге жанагындай 118ден түштө мобилдик группаны чакырганда алар ыкчам түрдө барышат. Ошол эле убакта алардын техникасы камсыз болунган. Бизде ушу тез жардам унаасы боюнча дагы айта кетсек, 5 унаабыз бар болчу, экөөсү бузук болуп атат, 3-өө иштеп турат. Бирок актылалык ушу тургундардын эсебинен ушу актылалык жараныбыз ушу өзүнүн спринтерин бизге берген убактылуу пайдаланып туруу үчүн. Экинчи биздин Тез жардам унаа катары. Тез жардам унаа катары. Андан сырткары эртең дагы бир степ-вагон машина келген атат. Ушул тез жардам эгерде бузулуп калган убакта, жанагындай көйгөйлүү маселе болгон убакта ошону пайдаланып туруу үчүн. Андан тышкары дагы биз мекемелердин ушу жана 103 эме үчүн, скорый помощь үчүн ар бир мекемени 24 саат боюнча дежурствосын уюштурганбыз. Эгерде машина жетишпеген шартта ошолорду пайдаланып атабыз. Рахмат. Көрүүчүбүздүн суроосу бар. Саламатсыздарбы дейт. Актала районуна көптөгөн жардам берилип, маскалар, антисептиктер келип атат. Алар кимдерге берилип жатат? Аптекаларда бир колдонулуучу маскалар 25 сом болуп жатат деп. Акталалык телекөрүүчүбүз. Ошо жарандардан келген антисептикалык каражаттар, дары-дармектер, маскалар биз аймактык ооруканага жардам катары берилип атат. Андан сырткары ЦСМге берилип атат. Ал жерден ар бир ФАПка бөлүштүрүлүп берилип атат. Себеби айыл өкмөтүнүн деңгээлинде өздөрү уюштуруп атышат. Жана колунда жок социалдык колдоого муктаждарды айыл өкмөтүнүн деңгээлинде чечилип атат. Ал эми бул биз ушу дары-дармекке кошулуп келген эмелерди, маскаларды биз жергиликтүү ошол жердеги ФАПтарга койдуртуп атабыз. Ал жерде өзлөрү жанагындай муктаждарга берилип атат. Анан аптекаларда болсо эми жана да айтып өттүк. Бул жеке ишкерлик кылгандыгы үчүн биз ага антимонополия менен биргеликте аракеттер көрүлүп атат. Анан эми жок калган маселелер болуп атат. Анан кайра эртеси күнү пайда болуп атат. Эми бул эми товардын келишине жараша болуп атат. Дарылардын кымбаттыгынан ала албай жатабыз дейт. Маскалар 27 сом, ким карайт? Жаңы эле алдым деген акталалык көрүүчү. Мындай суроолор абдан үстү-үстүнө келип жиберди. Дарылоо кымбат дегени, дарылануу кымбат деп жатат да айылдыктар. Ошондо
мындай кызмат көрсөтүү, айылда медпункттарда кызмат көрсөтүү, ийне сайып берүү, жанагы кан тамырга дары куюп берүү акысызбы бул жерде? Ооба. Кандай Бул шартта, акысыз. ошону айтып койсоңуздар көрүүчүлөрүбүзгө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жерде баардык сиздерге кылып жаткан медицина кызматкерлеринин иштери баардыгы акысыз жүргүзүлүшү керек. Ушул учурда дагы баардыгы акысыз жүргүзүлүүдө. Бул боюнча эч кандай бир акча алуу же башка маселелер болбошу керек. Эгер ошондой болгон учурда бизге чалсаңыздар, райадминистрацияга же медицина мекемелеринин жетекчилерине чалсаңыздар, биз Байланыш ошолорго телефонун дароо эле айтыңыздар, жазып алышсын. байланыш телефондору 0 35 37 92 189 болбосо сотовый телефон 0703 31 50 51ге чалып, кайсыл жерде ошо акча талап кылып атат, ошол боюнча бизге маалымат берсеңиздер, тийиштүү чаралар көрүлөт. Мына абдан бет каптардын кымбаттыгын абдан жазып жатышат. Көрүүчүлөр 30 сом деген абдан көп келип атат. Акталаанын Куртка айылында дарылардын баасы 2 эсе кымбат болуп кетти деп жатышат. Мына ушуларды эске аласыздар деп ойлойм. Биз кийинки суроолорубузду бере берели. Ушу райондо негизги ооруну дарылап жеңүү кыйын болуп калды. Алдын алуу иштерин күчөтүү абдан зарыл экени көрүнүп турат. Өзгөчө элет жерлеринде бири-биринин акыбалын суроо, чогулуу жөнү жок жерден жамандык жакшылыкка өзгөчө көп чогулуп жиберүү деген адаттар сиздерде кандай көзөмөлгө алынып жатат? Бул эми ошо жамандык жакшылыкка чогултпоо боюнча, эки жакка каттабай туруу боюнча байма-бай түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Чындыгында ошол эле убакта Бишкектен айылды көздөй агым азыр көбөйүп атат. Себеби аякта дагы көрүп атасыздар, Бишкекте да кырдаал оор болгондугуна байланыштуу агым келип атат. Анан эми муну айыл өкмөтүнүн деңгээлинде жанагы биздин WhatsApp группалар аркылуу, социалдык тармак аркылуу көп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эми муну ар бир жаран өзү ушул бир элге жакшылык кылганыбыз ушул болуш керек. Маска тагынуу менен, антисептикалык каражаттарды колдонуу менен гана өзүбүз жеке үй бүлөбүздү, туугандарыбыздын ден соолугун кароо менен элге жакшылык кылган болот элек, ушул санитардык абалды сактаган менен. Анан эми ушуну ар бир жаран өзүбүз милдеттүү түрдө аткарышыбыз керек да. Бул боюнча эми түшүндүрүү иштери байма-бай жүрүп атат. Эми муну айыл өкмөттөгү адистерди эле уктай элек азыр. Күндөп түндөп иштеп жүрүп атышат. Рахмат. Ушул жерлердеги айылдардагы медициналык пункттардагы биздин дарыгерлердин акыбалы кандай? Медициналык канча жогорку билимдүү дарыгер бар, канча айыл өкмөттө ал? Биздин район боюнча 29 дарыгер бар. Анан 3 айылда врач бар, 4 айылда, ГСВларда. Эми азыр бүгүнкү күндө ошол 29дун 10-у гана иштеп атат бүгүнкү күндө. 5 дарыгерибиз азыр ооруканада дарыланып жатышат. Анан эми азыр ошо телефон аркылуу, онлайн аркылуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ФАП кызматкерлерине, ошо ГСВнын жетекчилерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атышат дагы, врачтардын назначениясы менен гана берилип атат буларчы. Анан эми азыр чындыгында дарыгердин жетишсиздиги бизде чоң көйгөйлүү маселе. Муну айтып эле келатабыз. Жеке тургундардын баарысына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Ошон үчүн өзүңүздөрдү сактаңыздар деген биздин маалыматтарды. Дарыгерге суроолор келди. Гепарин деген дарыны көп издеп жатышат. Бул эмне болгон дары деген суроолор келип жатат. Анан мунун баасы эмне үчүн кымбат болуп кетти деген. Гепарин дарысы бул чындыгында азыр Актала районунда дагы жок болуп жатат. Муну биз Бишкек шаарынан жана айтып өткөндөй биздин байкелерибизге заказ берип ошол жактан алдыруу үчүн бир катар иштер жүргүзүлүп жатат. Анан дарыгерлер боюнча айтып кеттиңиздер, бул жерде дарыгерлер жетишсиз, андан ошол эле учурда биздин айылдар аябай чачырандуу болуп жайгашкандыктан биз жакта берки үйүбүздө Тоголок молдодо, аркы үйүбүздө Чолок кайын айылында бул дарыгерлер бар. Ошолор эгерде
абалдарлары аябай оорлоп бараткан учурда ошолорго келип көрүнсө, алар тийиштүү назначенияларды берип, алдын алууга карата өздөрүнүн кеп кеңешин беришет. Ал эми мына жеңилирээк түрү болсо, алар телефон аркылуу гана чалышып, өздөрүнүн кеңешин алып, ошого жараша леченияларын кылып турса болот. Сиздерден суранып жатат, урматтуу жергиликтүү бийлик өкүлү, курткага бир келип кетиңиздерчи деген көрүүчүбүз. Анан телефонун беребиз аягында. Бир күндө жумада бир жолу базар болот окшойт. Акталада 5-чи күнү боло турган базарды токтото турбайсыздарбы, нарындыктарды киргизбей деген суроо келди. Эми биз базарды токтото албайт экенбиз чындыгында. Базарды бирок эмнегедир ушу 2 жумадан бери базардагы агым токтоду. Биз 2 жумадан бери мониторинг кылып атабыз. Баягы жайнап чыккан адамдар жок, маска тагынбаган киши жок. Кичине өздөрү деле сактануу менен бул жүрүп атат. Эми бул базарга соода саттык жүргүзүү бул эл үчүн да жакшы болот экен, эми себеби конкурент деген болот да. Нарындан баргандар дагы биз барса сураган убакта баардык каражаттар менен өзлөрүнүн сампиндин нормалары менен барып соодасын кылып барып кетип атышат. Бул жерде бир жумада бир жолу дезинфекция иштери жүргүзүлүп атат базарда дагы. Анан эми ал жерде дагы радио үзүл менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат базар күнү дагы. Рахмат, бизге 2 гана мүнөт калганын айтышууда. Ошондуктан негизги суроону берели. Мына ушундай карантин учурунда көпчүлүк баягы өзүнүн күнүмдүк нанын табуу да кыйын болуп бараткан учурда Акталаада аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, жалгыз жашаган кары картаңдарга ушулар кандай көзөмөлгө алынып жатат жана кандай жардамдар берилип жатат? Кыскараак. Бул эми аз камсыз үй бүлөдөн бизде 3259 адам бар. Ошол 3259 адамды бардыгы ушу жардамга муктаж адамдар катары келген жардамдардын бардыгы берилген. Андан сырткары аябай жардамга муктаждарды сөзсүз түрдө биз көзөмөлгө алып, ар бир айыл өкмөттө соц кызматкерлер бар, ошолор аркылуу маалыматтарды алып турабыз. Алар байма-бай ошол үй менен контакт болуп турушат. Рахмат. Бизге убакыттын бүткөндүгүн айтышууда, андыктан сиздерге кыска 1 мүнөттөн эркин микрофон узаталы. Ушу оорунун алдын алуу боюнча кандай кайрылууңар бар? Урматтуу ушу Теңир Тоолук тургундар, сиздерди биз ушул эфирден пайдаланып, сабырдуулук менен паникага калтырбай, ушул кырдаалдан бардыгыбыз ынтымакта, сабырдуулук менен, күч бирдикте болуп, бир муштумдай түйүлүп, бири-бирибизди сабырдуулук менен, түшүнүү менен кабыл алуу менен ушул кырдаалдан чыгып кетишибизге тилектешмин. Бардыгыңыздарга ден соолук болсун, ишиңиздерде ийгилик болсун, эң негизгиси аман эсен бололу. Урматтуу бир туугандар, урматтуу Актала районунун тургундары, биз дагы бул илдеттен кутулуунун бир гана жолу бул жеке личный гигиенаны сактоо, ошол эле учурда маска тагынуу, көп эл чогулган жерлерге барбаңыздар, сиздерден суранып кетерибиз. Анан питанияңыздарды бул иммунитетти көтөргүдөй бир витаминге бай питания менен тамак аш ичип, спорт менен машыгыңыздар. Жана ошол эле учурда элибизде тынчтык болсун, аманчылык болуп, ушул илдеттен бат чыгып кетели. Рахмат. Урматтуу коноктор, алыска Актала районунан келип, ушу көрүүчүлөргө керектүү болгон маалыматтарды берип, убактыңыздарды тар экенине карабастан кылган аракетиңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болуп, майнаттуу болуп, эмгегиңиздер текке кетпесин. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү түз эфирде Актала районунун акиминин социалдык маселелер боюнча орун басары Карагулова Кенжегүл Турганалиевна жана Актала райондук санепид көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Эрлан Бекешев Сыргакбекович сиздерге 40 мүнөт бою керектүү маалыматтарды берди. Биз эртеңки түз эфирден кайрадан жолугушканча аман туруңуздар.